улуттун генофонду таза болушу үчүн ал коомдо адеп акылак, мыкты тарбия жана эң жогорку деңгээлдеги тазалык биринчи орунда болушу керек. Ал эми бул нерселер алгач үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдө болсо бул жоопкерчилик көбүнчө аял затына милдеттүү жүктөлгөн деп эсептейбиз. Кыргыз эли эзелтеден эле нарк насилди, тазалыкты, адеп акылакты туу туткан эл катары таанылып келет. Бирок деген азыр доор башка, коом башка, мыйзам башка. Эгерде мурунку убактарда ушундай бир бузукулук элементтери кыргыз элинде мында пайда болгон болсо, аны дароо токтотуп, биздин аксакалдар соту дейбизби, же болбосо ошол коомдун жакшылары дейбизби, дароо токтотуп керек болсо анын жазасын берген. Бирок бүгүн айтып атпаймынбы, доор башка, түшүнүктөр башка, көз караштар башка. Тилекке каршы ошондой терс көрүнүштөр улам кулач жайып, аны токтотуу үчүн биз колдон келишинче аракет кылып атабыз, ар кандай ыкмаларды колдонуп атабыз, бирок токтоюн деген түрү жок. Акыркы убакта ошол токтотуу демилгесин баарыбыз жакшы билгендей, Кыргыз чоролору аттуу коомдук бирикмесинин жигиттери колго алгандай болуп, Кыргызстандын аймагында байкалып жаткан ушундай сойкулукту, бузукулук көрүнүштөрүн алдын алуу максатында иш-чаралар жүргүзүп атканын биз байкап атабыз. Бул албетте жалпылап караганда бул терс көрүнүштү токтотуу жакшы жөрөлгө деп эсептейбиз. Бирок ошол эле учурда бул коомдук уюмдун иш-аракеттерин сынга алганда тараптар жок эмес. Алардын айтымында бул бүгүнкү укуктук талаада мыйзам бузуу катары эсептелет. Мунун башка жолдорун карап көрүш керек деген дагы жактар бар. Биз бүгүнкү бетме-бет ток-шоусунда аял затынын ар намысын сактоо кимдин милдети деген теманы, ушундай суроолуу теманы койдук. Биз бунун үчүн ушул трибунага керектүү адистерди, эксперттерди чакырганбыз. Биздин ток-шоу башталды. Кутмандуу кечиңиздер менен. Трибуналардын мейманын кол чалуулары менен күтүп алсак, биринчи мейманыбыз Замир Көчөрбаев. Келиңиз. Бетме-беттин бүгүнкү коногу Замир Көчөрбаев, Кыргыз чоролор коомдук бирикмесинин төрагасы, кесиби боюнча инженер-электрик, жашоодогу хоббиси бийик тоолорго чыгып саякат кылуу, багаланган коомдук ишмери Исхак Разаков, жашоодогу ураны улутум Кыргыз, ураным Манасет. Замир мырза, кош келипсиз. Бетме-беттин экинчи коногун чакырып алабыз. Келиңиз Эрнис мырза. Нурматов Эрнис мырза, жарандык активист, кесиби боюнча журналист, хоббиси кинофильмдерди көрүү, коомдук ишмери, багаланган коомдук ишмери Өмүрбек Тикибаев, Жогорку Кеңештин депутаты, жашоодогу ураны коркуу бул акылсыздык дейт. Эрнис мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Демек, алгачкы суроо Замир мырза сизге берилет. Алгач биздин чакырыкка макул болуп Бишкек шаарына атайын келип бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Редакциянын атынан сиз кыскача алгач ушул Кыргыз чоролор коомдук бирикмеси качан түзүлгөн, эмне максатта түзүлгөн, ошончо кыскача бир маалымат берсеңиз, андан кийин негизги темага өтөбүз. Жакшы болот. Кыргыз чоролор коомдук бирикмеси бул негизинен 2010-жылы күз айларында атайын бир кыймыл түзүлгөн. Манас атабыздын баягы төрөлгөн Алтай жергесине ошо Кыргыздын 40 уруусунан жигиттер барып, зыярат кылып келсин депчи, ошондой кыймылга катышкан чоролор барып келгенден кийин, ошонун ичине мен да бармын. Келгенден кийин ошо күз айларында Кыргыз чоролору коомдук бирикмесин түзүп койгонбуз да, атайын мамлекеттик каттоодон өткөн. Ошо максат түзгөн максатыбыздын себеби биз Алтайга барганда да көрдүк. Ал жерде ошо биздин байыркы кыргыздар, биздин туугандарыбыз десек болот, азыр өздөрүн алтайлыкпыз деп атпайбы. Ошол адамдардын кандайдыр бир сырткы күчтөрдүн таасиринин астында калып, улут катары жок болуп кетип баратканын өз көзүбүз менен көрдүк. Андан тышкары бүгүн ошол эле Кыргыз өзүбүздүн мамлекетибизде дагы ошондой көрүнүштөр, ошондой терс көрүнүштөр күндөн күнгө өсүп аткандан улам ошолорду кандайдыр бир деңгээлде жоюу, токтотуу, алар менен күрөшүү максатында ушул Кыргыз чоролор коомдук бирикмесин түзгөнбүз да. Рахмат. Демек, биз бүгүн теманы ошол аял затынын ар намысын сактоо кимдин милдети деп жалпы теманы койдук. Албетте ар бир өзүн ала турган болсо, менин милдетим деп түшүнүш керек муну. Бирок
сиздер акыркы убактарда мыногу сенсациялуу деп коелук, ушундай бир кадамдарыңыздар, ошондой бир бузукулук болуп жаткан жерлерге капыстан кирип барып, ошо биздин кыргыздын генофонду болгон кыздарыбыздын намысын сакташыбыз керек, мындай туура эмес иштерге баруудан мындай тыйышыбыз керек деген маанидә бир топ иш-чаралар өткөрүп атасыздар да. Бул сиздердеги ошол уставдагы дейбизби негизги критерий беле же бул акыркы убактагы зарылдыктан улам пайда болду бул? Туура, бул чынын айтканда биз ошо 5 жылдан бери акыркы гана мезгилде 3-4 ай болду ошондо көтөрүп аткан маселе. Буга чейин биз башка бир топ маселелер менен алып урушуп келгенбиз да. Баса белгилеп кетсем, биз өзгөчө миграция маселесинде жанагы чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанга келип мыйзамсыз иштер менен алектенип атканын айтып, ашкерелеп, жана бирдиктүү мамлекет органдары менен биргеликте депортациялап Кыргызстандан чыгарып жибергенге чейин ушундай аракеттерди кылып көрдүк да. Аяк башы 27ге жакын ишкананы текшергенбиз да. Ал боюнча айып пулдар салынган. Ал эми кийинки убакта биздин ошондой аракеттерибиздин улам андан башка да коррупцияга каршы күрөштүк. Баягы ошондон улам бизге баягы жарандар кайрылып, ушу сиздерде акыркы үмүтүбүз сиздерде. Себеп дегенде мамлекеттик органдарга биз бардыгына кайрылып бүттүк. Алар кылмыш ишин козгошту, аракет кылып көрүштү. Мына сайттарга чыкты деп татан боюнча айтып атам да. Бирок ошол эле нерсе кайра эле ошол эле максатта иштеп атат. Эч кимди камалган жок. Бул кандай нерсе? Анан айласыздан сиздерге келип кайрылып атабыз деп жергиликтүү эл ошол жерде Татан соода борборунун жанында, жана караоке клубтун жанында мечет бар экен. Ошол мечеттин ичиндеги имамдарга чейин кайрылган да бизге. Анан ошондон улам атайын иликтөө ишин жүргүзүп, эң биринчи иш-чарабыз жөнүндө айтып берип атам, иликтөө ишин жүргүзүп, биз ошол Татан соода борборунун жанында караоке клубка бардык. Бардык, биз чындыгында биз ойлогонбуз, эми караоке клуб дегенде баарыбыз эле ойлойбуз, баягы барасың, ырдайсың дегендей. Жок, ал жерде башка көрүнүш болуп чыкты да. Ал жерде жана аты караоке, ичинде башкача. Ичи баягыдай кечирип коюңуздар, сойку гана. Сиздер ошо акыркы иш-чараларда ошондой сауна дейбизби, жана башка жеке мейманкана делген жерлерде ошондой сойкан болуп чыгып атат деп атпайсыздарбы? Ошол жерлердеги негизги көздөгөн максат эмне болуп атат? Кыздарга мындай бир эскертип тыйып коюубу же бул элдик баягы генофонду сактоо биздин элде жок деген баягы улуттук мындай бир кызыкчылыктан келип чыккан кадам сиздердики кандай? Бул биринчиден ошол биздин коомдогу баягы терс көрүнүштү чагылдыруу, ачыкка чыгарып, ошол эле мамлекеттик органдар кандайдыр тиешелүү чара көрбөй жаткандыгын ачыкка чыгарып, ошол эле учурда биздин кыздарыбыздын кандайдыр бир деңгээлде баягы укуктары тебеленип, алданып калып атканын ачыкка чыгарып, анан ошого ар бир биз мына жакын арада жогорку окуу жайларда дагы өткөзүп атабыз, түшүндүрүү жүргүзүп атабыз да. Балдарга айтып атабыз, өзүңөрдүн баягы чогуу окуган кыздарыңарды көзөмөлдөгүлө. Алар силердин баягы коргооңорго муктаж. Бул аял заты кичине баягы эркекке караганда ушундай бир меме келет экен депчи. Назик келет экен деп. Биздин максат да ошол болуп атат да. Биз ал жерде баягы кыздарды ашкерелөө эмес, тескерисинче кыргыздын кыздары мындай болгон эмес. Илгери биздин баягы тарыхыбызда ар кандай өткөн да кыйынчылыктар. Ошол кыйынчылык убагында нанга жетпей турган убагында дагы биздин баягы кыздар андай жолго барган эмес. Түшүнүктүү. Ошол нерселерди түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп атабыз. Түшүнүктүү. Эми Элис мырза, баштан бери эле ушул кыргыз чоролору коомдук бийлигин ушундай акыркы убакта кыймыл аракеттерин сындап келип атасыз. Эмнеге негизге таянып сындап атасыз? Булардын кайсыл аракеттери туура эмес деп эсептейсиз? Сиздин комментарийиңиз. Негизи маселен дүйнөлүк элдерде же болбосо башка өлкөлөрдү мисал тартсак, ушундай кыйналган учурда элдин өзүнүн бир иммунитети ойгонот да. Маселен, элдин тили жоголуп баратса, тилге каршы тилди сактап калыш үчүн күрөш, анан маданият сакты бузулуп талкаланып кетип атса, маданиятты сактап калыш үчүн дегендей. Азыр эми биздин түз эле айтканда элдин маданияты же болбосо тарбиясы, өзгөчө кыздардын тарбиясы ушинтип кетип аткан мезгилде кыргыз чоролорунун атайын чыгып аткандыгы мен ошондой катары түшүнөм. Иммунитет катары, эл өзүн өзү сактап калуу аракети катары. Бирок деген бул жерде нюанс бар. Бул мыйзамсыз аракет. Биринчидени бул кыргыз чоролору милиция эмес. Бул кыргыз чоролору СНБ эмес, же ошол эле улуттук коопсуздукту коргоо кызматы эмес. Булар кайсы бир күч органы эмес. Кайсы бир жерди барып текшерүүгө, кайсы бир жерди барып мындай баса калууга эч ким укук берген жок. Бул иш биринчиден милициянын иши болчу. Мен муну сойкулукту жактап аткан жокмун. Бирок бул аракет баары бир мындай мыйзамсыз аракет. Эгер
мындан эгер да бул аракет өрчүп кете берсе, эртең күндөр бирөөнү үйгө кирип сабап өлтүрүп кеткенге чейин да жетип калышы мүмкүн да. То есть мындай башкача айтканда мындай мыйзамсыз кылып атат деп эле, ошол жеке өзү сот болуп алып эле кирип уруп сабап, тепкилеп, өлтүрүп чыгып кетсе деле, демек эртең унчукпай кала бере тургандай бир маанай жаралып атат да. Бул мындай болбош керек. Бул чоролору, кыргыз чоролорунун аракеттерин ошо милиция же болбосо башка күч органдары жүргүзүш керек эле. Сиздин репликаңыз барбы? Бар, албетте. Эми биз ошо мыйзамсыз дегенди биз көнүптүк бул сөзгө, бир нече жолу уктук, мына 3-4 айдан бери. Эми мындай, 2012-жылы биздин баягы койгон максатыбызга жетиш үчүн, алдыга койгон максатыбызга жетиш үчүн биз бир нече мамлекеттик органдар менен баягы келишимдин негизинде иштейли деп аракеттерди жүргүздүк да. Ошонун негизинде башкы прокуратура менен келишим түзүлдү. Бул жерде айтып атат, окуп коеюн. Сиздер менен мыйзамдуулукту камсыз кылуу, адам эркиндиктерин жана жарандардын укуктарын коргоо, мамлекеттин тарабынан коррупцияга каршы күрөшүү боюнча каралган иш аракеттерди ишке ашыруу боюнча иштешебиз деп турат. Мына Кыргыз Чоролор коомдук бирикмеси бул жерде Аида Салянова кол койгон. Бурдагы баш прокурор, да? Анан кийин улуттук коопсуздук кызматы. Алар менен дагы түзүлдү. Меморандум түзүлгөн. Мына бул жерде мына Көчөрбаев Замирбек Керимбекович деп турат. Бул мен. Бул жерде мына Бектен Сыдыгалиев деп, мурдагы АКСтин башчысы. Анан кийин ИИМ менен түзүлгөн. Бул жерде ИИМге биз кат жолдогонбуз. Алар айтты, бизге меморандумдан да жогору турган мыйзам бар. Мына бул жерде көрсөтүп турат, 12-чи мыйзамдын берененин негизинде биргелешип иш алып баралы деп. Мына. Анан тышкары мына өз ара макулдашуу геология агенттиги, Жаштар министрлиги мына миграция маселеси боюнча, адам сатуу маселеси боюнча. Жакын деле биз Бишкекте балмуздакты чыгарган Шинлайн деген компанияны барып текшердик. Мына көрдүңүздөр болуш керек. Ошол Шинлайн компаниясына бир дагы мамлекеттик орган барып текшере албаптыр. Биз Кыргыз Чоролор коомдук бирикмесиге ошондой атайын кайрылган, жергиликтүү эл. Кайрылгандан кийин биз атайын өзүбүздүн бир мүчөбүздү 10 күн ошол жумушка орноштурдук. Жашыруун съемка кылдырдык, эмне иш кылат экен деп. Ошол жерден жанагы мөөнөттү 1-2 жыл өтүп кеткен, мөөнөтүн сүрүп, жаңы мөөнөт басып туруп чыгарып аткан нерсенин баарын ашкерелеп алып чыктык. Биз багыт тандап алдык да бизчи. Ошол боюнча мына бул жерге мыйзамдуу деп өзүнүн бир топ документтер көрсөттү. Сиздин оюңуз. Азыр эми сиз тиги макулдашууларды айтып атпайсызбы? Бирок кечээ күнү эле мен окудум. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат биз алар менен эч кандай баягы текшерүүгө же болбосо ошол жанагы имараттарга киргенге уруксат берген эмеспиз деген жер. Пункттарды караш керек да, бул эмен сиздердин макулдашуунун ичиндечи. Анын ичинде менимче андай жок болуш керек. Эгер бар болгон болсо, анда ошо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат, ошол эле милиция жооп бериш керек. Анткени эмне үчүн аларда юридикалык мыйзамдуу укугу жок кишиге жөнөкөй эле катардагы жаранга эмне үчүн бирөөнүн үйүн текшергенге же бирөө имарат текшерүүгө же болбосо бирөөнү басып алганга уруксат берип атат. Бул туура эмес нерсе. Бирок сиздердин аракетти мен аргасыздыктан жасап аткан аракет нерсе катары кабылдайм. Бул эми мындай да, мисалга сиз өзүңүз айткандай, ошол эле милиция же болбосо ошол эле чиновниктердин өздөрү ушул эле сойкулукту же болбосо ушуга окшогон наркотрафиктеги же башка бизнестердин өзүн, мыйзамсыз бизнестердин өзүн ошол эле чоңдордун өздөрү калкалап атышат. Алардын башында ошол эле кайсы бир кызматта турган кишилер же күч органдарында тургандар турушу мүмкүн. Демек алар өздөрү барып аны текшергенге кызыктар болбойт. Ошол эле сиз айтып аткан жанагы Кытай эл жарандарынын мыйзамсыз жүргөндүгү же болбосо ошо жанагы жеңил ойлуу кыздардын мыйзамсыз ишке алып барып аткандыгы. Ошол себептен сиздер ошого чыктыңыздар. Бирок баары бул мындай жакшылыкка алып келбейт да. Аны милицияны ошону текшерүүгө бир үндөйбүзбү же болбосо аны талап кылабызбы, бир башка аракет керек. Эми мисалы үчүн жана жеке ондай жекелик мейманканаларга булардын кирип баруусу, мисалы үчүн албетте алар сөзсүз түрдө эме кылат, арыз жазат, мен жеке турак жайыма кирип келдим депчи. Ал эми булар ушинтип аракет кылбасак эч нерсе ашкере болбой атат. Ошол органдардагы айрым бир учурларда биз менен кызматташуудан баш тартып атат депчи. Бирок деген биздин өзүнүн элдик нарк наслде бул нерсе такыр болгон эмес. Уят катары эсептелген депчи. Сиз бул маселеде булардын демилгесин колдойсузбу? Ушул сойкуканаларды негизи эле жаап салыш керек, токтотуш керек деген. Жок, бул өтө чоң радикалдуу ыкма. Бул жактын кадамыбы? Бул жак ушу Кыргыз чоролорунун кадамы. Бул мыйзамдык жактан башкача ыкма менен чечиш керек.
мен эми түздөн түз мына сойкулуктун өзүн же болбосо ушу жеңил ойлуктун өзүн жактап аткан жокмун. Кыздар барып сойкул болуш керек же болбосо ошондой аракеттерди көрүш керек деп эч ким жактабайт. Маселен, менин карындаштарым бар, туугандарым бар, апам бар же болбосо башка аял, мен кыргыз аялдары ушундай жолго барышын каалабайм. Бул биринчи. Бирок муну менен күрөшүүдө, сойкулук менен күрөшүүдө бир башкача ыкма же болбосо мына заманбап ыкма керек болуп атат дейм. Түз эле айтканда, бир сунушуңуз ушу сойкулуктун өзүн мыйзамдаштырыш керек болуп калды. Биз сойкулукту моюнга албаган менен ал кыргыз кыздары маданияттуу болгон, адептүү болгон, динди айтты, тигинтип биз ыймандуубуз, тигиндибиз деп жасалма коомду ачык айтып жүрө бергенибиз менен тиги жакта былгып, азыр кыргыз чорлор текшергенде көрүп атабыз видеонун өзүнөн. Ал жерде сойкулар кырылып, ошол жерде өлүп атышат. Мисалга башка жерлерде да толтура. Бүгүн Кыргызстанда 10 миңдей сойку болуп кетти, расмий эмес маалыматтар менен. Ал эми милиция өзү 3,5 миңдей сойку деп атат. Демек аны мындай жоюп салуу мүмкүн эмес болуп атат. Ушул эле ыкма менен милиция өзү маселен сойкулук кылууну жаза киргизүү боюнча сунуш айткан. Маселен, сойкулук менен алектенип аткан кишиге 1,5 миң сом же 1000 сом штраф, айып пул салынат экен. Ал бир саатта табат да, төлөп коюп дагы кете берет да, демек да. Мыйзамдаштыруу дегенде сиз кадимкидей салык өткөрүп, салык төлөтүш керек деген. Түз эле айтканда ошондой эле. Магазиндерде отургандай маникурларга ошо отуруп алып деп, ошондой деп атасыз да сиз. Мына мына содалаш керек да, ошо жерде ачык эле. Баасы илинип турат астында турабы? 5000 сом саатына деп турабы? Ошондой деп атасыз да. Мына Кореяда өлкөнү мисал кылып атасыз да, я башка өлкөлөрдө турабы? Бул эми азыр сиз айткандай биз биринчиден азыр муну кабыл алышыбыз кыйын. Жок, сиздин көз карашыңызды мен сурап атам да, ошо мен баарыбызга белгилүү болсун да. Сиз айтсаңыз, сиз ошону каалап атасызбы? Ушундай магазиндеги бир нерседе турушун, бир лавкада турсун деп кыздарыбыз. Жок, антпеген күндө барып болуп атпайбы ал сойкулар? Жок, сиз ошондой каалап атасызбы? Мен түз эле айтып атам да, дүйнөдө бүгүнкү күндө, мына Европанын өзүндө 7-8 мамлекетте, ошол эле Нидерландияда, Германияда, Австрияда, мына мусулман өлкөлөрүнөн Туркияда сойкулук таза мыйзамдаштырылган. Маселен, эгер андан бир кайсы бир жерде жүргөнүнөн, кайсы бир жерде иш алып барып атканынан уяла турган болсок, ага атайын бир микрорайон ачып коюп, ошол жерге баарын киргизип коет. Же болбосо ошол жана орус тилинде айтканда публичный дом ачып коюп, ошол жерде иштей беришет алар. Бул мен карасаңыз, бул биз мыйзамдаштырбаган менен баары бир жашап атпайбы коомдо? Баары бир. Демек бул маны мыйзамдаштыруу менен көп нерсенин алдын алып калышыбыз мүмкүн. Мисалга ошол эле сойкулардын өздөрүндө жумушсуздукту жойсок болот дебейсизби? Жумушсуздукту жоюуга жумуш менен камсыз болот. Жок. Маселен, бул орунун алдын сактап калат. Түз эле айтканда, сойкулардын өздөрүндө 30-40% СПИД, ВИЧ оорулары менен ооруп атат. Мына азыр көрүп атасыз, Африкада Эбола оорусу күчөп атат. А башка биздин Кыргызстанда деле азыр акыркы мезгилдерде жугуштуу оорулар көбөйүп атат. Алар таркатып кетип атат акырынданчы. Алар балалуу болуп атышат, балдарына оору жугуп атат. Андан сырткары туугандарына ал жуктурган киши жөн кетти дейсизби? Ал экинчи киши менен барып кошулат. Өзүнүн аялы бар, мисалга аялы бар кишилер сойкуга келип атабы? Демек ал дагы өзү дагы ошол оору менен жуктуруп атат. Бул уланып кете берет да булчу. Ошол себептен буну мен оюмча ошо акыркы чекит мыйзамдаштырып салып, алардын маселен кыздардын өздөрүн медициналык кароодон өткөзүп, ошо сиз айткандай, түз эле айтканда, орой болсо да патент алып, жеке ишкер катары болсо деле денесин сатып иштей турган эле бир жай ачып туруп, андан ары кое берип коюш керек, өзү менен өзү жүрөт. Мен карамандай каршымын. Кыргыздын кыздары, кыргыздын аял заты бул товар эмес. Биринчиден. Кыргыз өзүнүн байыртадан бери эле кыргыздын өзүнүн кыздары менен күлүк аты менен сыймыктанып келген. Бир айылдан эгер бир сулуу кыз чыкса же күлүк ат чыкса, бул бир үй бүлөнүн кызы эмес. Бул бир айылдын кызы, бул бир айылдын сыймыгы депкен. Ошону баардыгы коргоп келген, ар намысын, абийирин. Ал мен бул нерсеге карамандай каршымын. Мына менин колумда 17-синде болгон окуя турат. Мына жана жеке менчик деген жер. Мен азыр бул жөнүндө айтып берейин. Жеке менчик деген мыйзамды ким кабыл алып атат? Жогорку кеңештин депутаттары кабыл алат. Аякта кимдер отуруп атат? Жана сиз колдогон. Жанагындай жеке менчикке кирбеш керек деген мыйзамды кабыл алды. Себеп деген алардын баары бизнесмендер, баарынын бизнеси бар. Аларга керек ал мыйзам. Эми ошол мыйзамды башкалар кантип колдонуп атат? Мына менин коюмда Лабрис деген уюмдун 17-майда өткөзгөн иш чарасы. Бул жерде бир жыныстагы адамдар үйлөнүп атат. Бир жыныстагы адамдар үйлөнүп атат. Биз ошол жерге мажбур болдук кирип барганга. Мыйзамды дагы карабай, биз өзүбүздүн баягы көкүрөгүбүздү салып, бул мүмкүн эмес, биздин менталитетибизге туура келбейт. Мына биз барганда мына көрдүңүзбү, сөтө турат. Бири-бирине шакек берип, бири-бирине калоо тилегин айтып, бул болсо каттоо кылып атат алардычы. Экөө тең кыз балабы? Экөө тең кыз бала экен, экөө тең кыз бала. Мына менде аз 3 сүрөт бар. Мына бул кызбы же эркекпи? Айтыңызчы, кызбы же эркекпи? Мына бул жакта эмне кылып атат?
мына жеке менчикти деген мыйзамды жамынып алып бүгүнкү күндө эмне болуп атабыз? А эгерде ошол жерге биз кирбесек, барбасак, анда эмне болмок? Ана булар күндөн күнгө көбөйөт, модага айланат. Элдин да менталитетин караш керек да. Биздин кошуна өлкөлөр бар. Казакстан деген, Өзбекстан деген, Тажикстан деген биякта. Тиякта деген Кытайдын ичинде өзүбүздүн эле кыргыздарыбыз турат. Эртең эмне дейт алар? Биз кайка баратабыз? Мына ойлонуп туруп бир нерсе кылыш керек да. Сиздер ушул жүргүзгөн алгачкы мындай натыйжалар барбы, Замир мырза? Мисалы үчүн ошол караоке бааларды, союккан сабыналарды ашкере кылып атасыздар. Мындай ошол коомчулукта, мисалы үчүн же болбосо ошол чөйрөнүн адамдарында, кырк чоро деген уюмчу тур, кой, эртең уят болуп калабы деген бир мындай бир психология тарката алдыңыздарбы? Албетте натыйжа бар. Себеп дегенде мен жана башында айтпадымбы, жана караоке клуб татан жанында дегенчи. Ошол 1 жылдан бери мамлекеттик органдар иш козгосо дагы иштеп келген Кытайлар башында туруп. Биз ошо кирип барып, жана айтып ачыкка чыгарып, анча баягындай чара колдонгондон кийин ал иш токтоду. Иштеген жок, бүгүнкү күнгө чейин иштебей турат. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө Бишкектин айрым көчөлөрү тазаланып калды. Демек натыйжа бар. Анан азыр калпакчанды көрсө көчөлөрдө мисалы, баягы ойлойт да чоргор деп баары эле качып кетип атат да. Бага бирөө айтат, мен жөн эле машина менен өтүп барат, токтоп калып, сигнал тетип койсом качып баратат дейт баары. А мурун кандай болчу? Мурун сигнал тетип койсом чуркап келчү барды. Мына натыйжа да ушул да. Түшүнүктүү. Рахмат, бир кол чабуулар кылабыз. Эми аудиториядан суроолорду алсак. Аял заттын ар намысын сактоо бул жеке адам милдети эмес, ата эненин. Бул бизде кыргызда бир жакшы сөз бар, кызды 40 үйдөн тыюу деген. Ошондуктан буну айтар элем, бул коомчулук тыйыш керек бул нерсеничи. Коом киришмеген сайын бул жеке адам эч качан колунан келбейт. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Рахмат, биз бул жерде атайын өкүл чакырганбыз. Адеп Пашат коом прогрессив фондунун мүдүрү, Оштоо мүдүрү Давыт мырза студиябызга келген. Давыт мырза, сиз ушул жогорудагы 40 чоро коомдук бирикмесинин ушул азыркы ушул бузукулукту тыюу боюнча кылып жаткан аракеттерин кандай көз караш бересиз? Натыйжалуулук кандай болмокчу? Анан Эрнис мырза айтып аткандай, бул радикалдуу кадам деп атат. Анан Эрнис мырза бул баары бир токтобойт, буну башкача сунуштар кылыш керек дегенде. Ушул боюнча сиздин оюңуз? Чындыгында азыр эки тарап тең эле конкреттүү болуп аткан окуяны мойнубузга алып атабыз. Башкача айтканда биз бир жок нерсени алып чыгып алып, анан ушуну бир көбөйтүп, анан мунун үстүндө бир иш аракеттерди жасабайлыбы деген эмес. Ушунчалык көбөйүп кеткен нерсенин артынан бүгүнкү күндө биз ушул нерсени тутунган динибиздин негиздерине ылайык жашап жаткан мамлекетибиздин мыйзамына дал келтирип, ошону менен бирге эле эзелтеден бери келе жаткан чыныгы нукура каада салтыбызга айкалыштырып, керек болсо бүгүнкү күндө ушул дүйнө жүзүн алаканга салып койгондой бир абалда жашап атабыз. Мына ошондой бир абалдан биз жакшысын алып, жаманын колубуздун арты менен түртүп коюу деген бир маселелердин үстүндө чындыгында иш аракеттер болуп аткандыгын биз ушул чоролордун иш аракеттеринен телевидениеден болсун, гезит журналдардан болсо көп акыркы мезгилдерде такай кабарларды угуп атабыз. Жана мен азыр 3-4 нерсени айтып өттүм да, бүгүнкү күндө коомчулук чындыгында же ушул жашап аткан өлкөбүздүн мыйзамын так даана биле албайбыз. Же болбосо тутунган динибиздин нукура бир негиздерине бир таянып жашообузду бир нукка бура албайбыз. Же болбосо эзелтеден бери ушул нукура каада салтыбыз менен бир алдыга карай умтула албайбыз. Же болбосо бүгүнкү күндө ушул глобалдык бир заманда ушул жалпынын ушул дүйнө жүзүндөгү элдердин туура бир көз караштарынан туура таасирленип бир жашай албагандын айынан ушунчалык бир хаос бир маселеде болуп атат да. Бүгүнкү темадагы аял заттын ар намысы. Жана айтып өттүңүздөр, мисалы, мен анча-мынча бир кабардарым бар болчу. Бүгүнкү күндө биздин ушул жаза кодексинде аял заты өзүнүн денесин сатып иштей турган болсо ага бир жаза жок. Маселен. Жок. Ал өзүнүн эрки деп койду. Буну биз демократиядан алган нерсебизби? Түшүнүксүз. Ошол учурда карасаңыздар, биздин Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодекси деген бар. Башкача айтканда, үй-бүлөнүн жашоо таризин биздикилер жакшынакай кылып туруп бир 20 беттен ашык сызып койгон. Ошол жерде айтып атпайбызбы? Ар бир жарандын ар намысы улук деп атпайбызбы? Эмне үчүн ошол улук болгон ар намысты биз ошондой улук кылып жашай албайбыз?
Бул биринчи маселе. Экинчи маселеси динибиздин негиздерине карай турган болсок, Muhammed Peygamber dönüp bir kutlu hadisinde kızganbagan beyişke girбейт деп koydu. Bul Peygamberin öte katı eskertüsü. Bul kimler bolot dep suraganda kutlu sahabalары, süyüktü Peygamberimiz özünün ece karındaşın, özünün ayalın, özünün enesin kızganbagan bolsa, anda al, bilbeyim günüge 5 emes 10 jolu namazını okusun. Acıga 5-10 jolu barıp gelsin. Milyondoğan akçanı bilbeyim sadaka kılsın. Al beyişke girбейт деген mesele var. Bu öte çoğun bir Peygamberin eskertüsü olup. Üçüncü bir meselesi özümüzdün jana nukura kaada saltыбыз. Zamir Mırza en sonuna aytты. Kaçan ele Kırgız özünün canın, özünün kör okatın denesini satıp yaşadı ele. Bunu barız bugün günde bileriz. Birok mesele bilip koymaya çeçilbeyt eken da. Bugün men uşul Zamir Mırzalardın uşul jalp uşul çorolarga müçe olgan jigitlerge men razılık bilgizet elem. Uşul meseleni jana özü de moyuna aldı. Aylasızdan uşul nersege barış gerek bolup at keyde. Anda olsa biz hareket kılsak, aldığa karay umtulsak, oşondo bu işlerinin bari kandaydı bir dengeli de jakşaka barat. Anan ağır bir ele ters görünüş, çoğayıp ketse anı bari mıyzamdaştırıyorsak ne olamaz anda. Bugün bunu mıyzamdaştırıp alsak, Kuday saklasın da, erten daha bir çıksam ne kılağız? Mendele mıyzamdaştırıp koymaysın araba. Anan bir sürün daha bir çıksam ne olur? Uğurlar çıksam ne kılağız? Barır bulardan başlar baytat, başlar tal baytat gelmiz. Kamasak dele vurda atat, savasak dele vurda atat ki mıyzamdaştırıp koyaylı çı. Bulardan kim kança vurdasa patentini alıp koyaylı, bilbem nalogunu salıp koyup yaşaylı değil onda. Misalı da birunday arasanız da remdir, gülkülü nerse da. Oşonluktan doğru hem bu men jeke pikirim da başka insanların özünün pikirine bir namusuna tiyu meselesinde emas. Oşonluktan bugün kündögü jana mol jigitimiz jakşı aytып atat. Bugün kunde oşol ar namus meselesinde buga barыбыз japatırma kirişimiz gerek. Men Muhammed Peygamber'in daha bir kutlu hadisini aytayın. Silerдің arаңардан kimiңер коомдо terс görünüş görgön bolsa, anı kolu menen özgörtsün deyt. Eger kol menen özgört albasa, tili menen özgörtsün deyt. Eger tili menen özgört albasa, anda oşol ters görünüştü jürögünde, uşul ters görünüştü kabul alsın deyt. Bro üçüncüsü al insanın imanın alsızlığı dep koydu. Çoğun rahmet. Ерінс Мырза, сіздің жоғырда сунушуңуз албетте баягы сын пикирге түшүшү бул мыйзам ченемдүү нерсе, ишке ашып кетиши кыйын маселе. Жогорку кеңеште чындыгында бул маселе болгон, талкуу болгон, коомчулук муну колдогон эмес. Анткени жогоруда айтканда кандай болгон тагдырда дагы биз терибизди боёгон тагдырда да биздеги менталитет баары буга жол бербейт. Сиз кайсы бир маселеде өзүңүздүн жарандык позицияңыз менен Кыргыз чоронун кайсы бир ушул кыймыл аракеттерин колдойсузбу? Бир кандайдыр пайызын же караманча туура эмес деп эсептейсизби? Мыйзам бузуу мисалы үчүн ошол туура демократия качан бүтөт? Адамдын мурдунун учунан сыртка чыкканда ошол жерде демократия бүтөт. Мындайча айтканда баягы туура кирип барып туруп баса калып сен туура эмес кылып аткан деген бул жерде ошол укуктук маселе келип чыгат да. Мен кыргыз чорлорун колдой турганды башында эле айттым. Түз колдой турганды эмес, эмне себептен чыгып аткандыгын, бул аргасыздан болуп аткан нерсе экендигин. Анан милиция күрөшпөй аткандыктан, ошол эле улуттук коопсуздук кызматталары менен күрөш алып барбай аткандыктан улам айласыздан аякта жарып чыгып, анан ушуну өзүбүз эле күрөшпөсөк болбой калды го деген бир ыкма катары көрүп атам. Бирок баары бир бул жакшылыкка алып келбейт деп атам. Биринчиси. Экинчиси, мында башка жактары дагы бар. Сиздер 5000 болсоңуздар 5000 эртең сиздерди да сатып алалар иштей беришет. Сиз барып бир жерди текшердиңизби? Эки жерди текшердиңизби? Үчүнчү жер баары иштей берет. Алар сиз бир көчөдөн кууп койдук, алар үчүнчү көчөгө барып иштешет. Үчүнчү көчөнү куудузбу, алар төртүнчү көчөгө барып иштейт. Бул жоготуу муну өтө кыйын, мүмкүн эмес дээрлик. Кайсы бир деңгээлде азайтышы мүмкүн, бирок мүмкүн эмес. Мен жөн эле мисал келтирейин. Азыр динди тутунсак, биз Түркиячалык тутунаттырбыз. Түркиянын өзүндө айтып атам, мыйзамдаштырылып коюлган сойкулуктун өзү. Бир атайын микрорайонду ачып койгон, ошол жерге сойкулардын баарын киргизип койгон, патент берип койгон, башка кылып койгон, өзү менен өзү иштей берет, ошол жерге кирген адамдарды да билет, ошол бүт бардыгы ошол жерде кайнап жата берет. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле динди мыкты тутунуп аткан араб өлкөлөрү, Иордания, Йемен, же болбосо Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы дейбиз, ошолордун өздөрүндө ушу сойкулуктун өзү түзүк эле өнүккөн. Демек бул дин баары бир сакташы кыйын болуп атат. Демек адамдык ыйман да сакташы кыйын болуп атат. Биз түз айтып атабыз, адамдар кыргыздар ыймандуу болгон, кыргыздар биз адеп акылыкка баш ийебиз, тигиндей мындай дейбиз, ана кана сактап аткан. Не болуп атат? Кыргыз илгери сойку болгон эмес, кыргыздын кызы качан денесин сатты эле дейт.
Кыргызстанда илгери качан сел саяк болду эле. Бирок болуп атабы? Болуп атат. Көчөдө жүрөбү? Кыргыз качан арак ичип көчөдө жатты эле мисален. Арак ичип качан алкаш болуп кетти эле. Бирок болуп атабы бүгүнкү күндө? Болуп атат. Реалдуулук бул бүгүнкү 21-кылым айласыз рыноктук заман, экономикалык заман, жумушсузбу же башкабы жашоосунун бүт түңүлгөнү ошого барып атат. Сойкулук да ошол сыяктуу болот. Илгери кыргыз кыздары денесин саткан эмес, бирок бул айласыздыкпы же болбосо ал таптакыр жан дүйнөсү талкаланып калган, жашоодон түңүлгөн, же болбосо жөн эле адамдык касиеттен кеткен аялдарбы, башкабы, бирок ал болуп атат. Реалдуулук бул. Демек, муну менен күрөшүүнүн радикалдуу эмес, биз мыйзамдык ыкмасын сунуштап атабыз. Менен бирок моюнга алам, бүгүнкү күндө Кыргызстандын дээрлик 95% бул мыйзамга каршы чыгышы мүмкүн. Азыр менин деле маселен көрүп аткан телекөрүүчүлөр мени бул бетбак же болбосо башка батыштын кишиси башка деши мүмкүн. Мен бирок реалдуулукту айтып атам. Түз эле айтканда мүмкүн мындай айласыздыктын дагы бир ыкмасын айтып атам десем болот. Эми мындай да, сиздин батыштын кишиси экенсиз, сиз өзүңүз айтпасаңыз деле эл билет, эл билди. Себеп дегенде сиз айткан нерселер, азыр сиз айткан нерселер жумушсуздук жана башка нерсенин бүт баардыгын ким алып келди бул жака? Батыш алып келди. Батыш маданиятын таңгулап атат. Бул деген илгертеден бери баягы колдонуп келген ыкма, бул тактика ошондой. Илгери ушундай бир баатыр элди, ушундай бир кубаттуу жеңиш үчүн ошолордун баягы кызын бузуш керек, ошолордун баягы ичиндеги ынтымагын бузуш керек болуп, ушундай өзү тактика бар болгон. Ошону бүгүнкү күндө батыш колдонуп атат. Ошондой бүгүн мына бейөкмөт уюмдары жананын баардыгын уюштуруп аткан, бүт бар бейөкмөт уюмдар уюштуруп атат. Жанагы мен мисал келтирбедимби, жанагы Лабристи. Анын баарын бейөкмөт уюмдар уюштуруп атат. Мына көрдүңүзбү? А сиз ошол нерсенин баардыгын азыр келип айтып атасыз да, мына мындай бир көйгөй катары айтып атасыз. Ал көйгөй тияктыкы. Биз эмне кылышыбыз керек? Мындан кантип чыгышыбыз керек? Биз азыр системаны өзгөртүшүбүз керек. Болбойт, мындай батышты туураган болбойт. Биз өзүбүздүн ата бабаларыбыздын басып өткөн жолу бар, алардын тажрыйбасы бар. Ошол тажрыйбасына таянып, азыркы илим билимдин заманына тууралап туруп, жаңы бир система менен чыгышыбыз керек. Замир мырза, эми жогору жакта Эрнис мырза бир топ себептерди айтты. Жумушсуздук тиги деп, сиздер ошол мисалы үчүн тиги ошол жолго барган кыздар менен маек кыласыздар да баары бир. Эмне себептен дегенде жумушсуздукту негизги себеп катары бетине коюп атабы же кандай? Же мен каалаган ишимди кылам деп атабы? Эми арасында менин каалоом дегендер жок эмес. Бирок көбү айтканы жумушсуздук деп айтат, көбү жумушсуздукту бетине кырмайт. Бирок ошол эле учурда биз бир нече ишканалар менен сүйлөшүп көрдүк. Ошол эле баягы швейный цехтер менен жана башкалар менен. Анан алардын телефонун алып, биз ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрбөкпү? Ошол учурда биз айттык, мына телефону турат. Бул жака ушундай жумушчу кыздар керек экен. Барып иштейсиңерби? Жок, иштебейбиз. Иштей албайбыз биз ал жумушка. Биз буга көнүп калдык дейт. Жумуш кордошу маселесин да карапсыздар да силер анда? Карап атабыз, ал параллельно карап атабыз. Ошол эле учурда карап атабыз. Бирок бүгүнкү күндө бул туура маселе. Буларды эми оңдош чындыгында мен ойлойм бир кыйын болуп калды. Бирок буга чейинкилерди биз кийинкилер жөнүндө ойлонсок, бүгүн мамлекет да ошол жөнүндө ойлоп, баягы жогорку окуу жайдан бүткөндөн кийин эле биздин кыздарыбыз, балдарыбыз жумуш жок калып атпайбы, кайка барарын билбей калып атпайбы? Ошонун алдын алыш керек. Ошол бүткөндөн кийин жумуш таап бериш керек. Муну өкмөт ойлоно турган нерсе да. 55 миллион. Биз ушу 5 миллионун ичинен ошолорду тазалай албасак, биз эмнеге кыргыз болуп жашап жүрөбүз? Буга чейин мен билем, кыргыздар ушунчалык намыскөй. Эмне үчүн биз азыркы күндө ошолорго биз кайра шарт түзүп беришибиз керек? Бул шарт түзүп бериш деген бул өтө эле уяттуу нерсе деп эсептейм. Себеби биз аларга шарт түзгөндөн кийин алар айтат, жалкоолук бул. Көбүнчө мен ойлойм, алар жалкоолуктан, мисалы эмгектенген, ошол эле мырза айтып кетти, швейный цехке барып иштебейбиз деп. Алар жалкоолонот да. Эмгектенгенден буларга ойлойт, 1-2 саат кыйналам, мага ошол болот, бирок мен эме көбүрөөк акча табамын депчи. Бул жерде жалкоолук келип жатат. Биз адамды эмгекке тарбиялап, анан башка нерселерди ойлоп тапсак, бул жерде биз шаарды ачып берип эмес, адамдардын идеологиясын, тарбиясын башка жактан өнүктүрүп, ушундай эле бизде конференциялар көп өтөт, дебат, дискуссиялар көп өтөт. Ошолорду көбүрөөк өткөрүп, биз адамдарга талим тарбия берүүнү сунуштайт элем мен, башка жолчу. Андай кылыш бул вообще туура эмес нерсе деп эсептейм. Менде мындай суроо, жакшы тема коюлду. Аял заттын ар намысын сактоо кимдин милдети деген. Негизи ушул темага түз багытта жооп берсеңиз, мына конкреттүү түрдө. Эми аял заттын ар намысын сактоо кимдин милдети деген суроого мен мындай жооп берем да. Ар бир ошо кыргыз жаранынын ошол жерде өзгөчө
кыргыз эркектеринин, жигиттеринин милдети ошо сактаганга. Анан тышкары өздөрүнүн да милдети, өздөрү дагы өзүнүн абийирин сакташ керек. Анан бүгүнкү күндө биздин кыргыз айымдарынын, кыргыз кыздарынын күндөн күнгө баягы ушундай терс көрүнүштөрү көп неме кылып, ал кандайдыр бир деңгээлге түшүп атат да. Муну биз өйдө көтөрүшүбүз керек. Аны кантип көтөрүшүбүз керек? Мына мисал келтирсем, ошол эле Түркменистан өлкөсүндө өздөрүнүн кыздарын чет өлкөлүктөр алыш өтө кыйын. Аякта мыйзам бар. Алыш үчүн кандайдыр бир 50 000 долларды республикалык бюджетке төлөп туруп анан алат. А бүгүнкү бизде кандай? Бүгүн биздин кыргыздын кыздарын чет өлкөлүктөн Кытай боло жана башкалар келеби. Алар Кыргызстандын жарандыгын алыш үчүн ошо кыргыздын кыздарын алып атат да. Ал аны сүйүп күйүп алаткан жок. Жарандыгын алыш үчүн алып атат. Жарандыгын алгандан кийин эртең басып кетип атат ал. Кыргыздын кыздарынын кол тийбес кылышыбыз керек. Кыргыздын кыздарын өйдө көтөрүш керек, айымдардын. Булар биздин келечектеги энелерибиз. Эми дагы бир суроо. Сиздер ушул кылып аткан аракеттерде жогоруда Давыт мырза айтпадыбы? Ислам дини дагы сойкулукка караманча каршы. Сиздердин ушул алып барып аткан иш аракеттерде диний көз караштан да келип чыгып, ушул мусулманчылыкта да кыргыз эл дин тутунган эл катары биз жок деген неме көз караш барбы же толук түрдө улуттук намыс менен аракет кылып Диний көз карашта караганда дагы карамандай каршы келет бул нерсе. Ошону айтып атам. Диний көз караш чогуу. Эрнис мырза, сиз жанагы аракеттер жакшылыкка алып келбейт деп бир нече жолу айттыңыз да. Кандайча жакшылыкка алып келбейт? Же болбосо ушул аракеттердин артынан эртең жана сиз айткандай башка иш-чараларда бирөөнүн коруна кирип барып, сабап, уруп, тээп, өлтүрүп коюуга чейин барып калышы мүмкүндүгүн айтып атасызбы? Жакшылыкка алып келбейт дегенди айткам да. Булар биздин кылып аткан ишибиз, биз жакшылыкка чакырып атабыз деп атат да. Бүгүнкү күндө диниятчылар дагы же болбосо эксперттер өздөрү дагы дүйнөдө бизче Кыргызстан өзү адамдар кайдыгер болуп калгандыгын моюнга алып атышат. Эскертип, белгилеп да айтып атышат. Кимдир бирөө жаман иш менен алектенип атса, кимдир бирөө сойкулук мененби, башка иш менен алектенип атса, ага маани бербейт. Түз эле ичип кетти, сойкулук менен алектенип атса, маани бербейт. Мен жашасам, менин үй бүлөм тынч болсо болду дегендей эле да. Мисалга, сиздердин азыр бир ыкма катары ошондон чыгып, ошону кылып атасыздар да, ушул аракетти. Бирок сиздердики деле ашып кетсе бир 5 жылга жетет. Мен түз эле айтайын. 5 жылга барып сиздер да тажайсыздар. Же сиздердин дагы өлүп кетсинчи ушу бир күн барып өз менен өзү болсунчу деп бүтөт, ошо менен кетет. Бир жолу. Болбосо сиздер дагы, мисалы, видео сиздер өзүңүздөр каалаган эле видеону чыгарып атпайсыздарбы? Болбосо сиздер да бир сойкукканага кирип алып, ал кыздарды уруп, тепкилеп, анткени сиздер эме кыла албай калып атпайсыздарбы? Чечим жок болуп атпайбы, туурабы? Сиздер кармап келип милицияга бердиңиздер. Мыйзам боюнча 48 саат кармады, милиция 200 сом алды, кээ бирлер милициялар өздөрү ошолорду сордуктап туруп кайра чыгарып ийди, болду, кайра эле иштеп атышат. Сиз кайра барып, дагы кармайсыз, кайра алып келип салып бересиз, кайра чыгат, кайра өлүп кетчи, бар ишиңди кылчы деп, сиз да тиргилигиңиз менен кетесиз. Ошол себептен муну мыйзамдаштырып коюш керек деген ыкма. Бул биринчиси. Маселен, Ошто Доммыта деген микрорайон бар. Ал жерде толтура, ошол жердин жашоочулары канча арызданышты, шаардык бийликке да айтышты. Маселен, Ош шаардык бийлик, Ош шаардык кеңешине айтышты. Шаардык кеңеште бир дагы депутат конкреттүү ыкма айтылган жок. 45 депутат болсо, бир өз сүйлөдө калган 10 чыкпай отурушту. Бир дагы ыкма мондой кылып жоюш керек деген нерсе айта алышпады. Демек көрүп атасызбы, бул таптакыр жоюуга мүмкүн эмес. Чындыгында мыйзам жок деген нерсени бетине кармап атат элечи. Эч кандай мыйзам жок. Милиция 48 сааттан ашык кармай албайт. Сутенерлук кылганды далилдеш өтө кыйын. Баягы мен сутенермин деп. Ошондо сиздердики ашкере кылып коюу менен гана чектелип калган болуп каласыздарбы? Анан экинчи маселе, сиздер ары барса 5 жылга барасыздар дейт. Анан кийин эмне болсоң ошого өтүп кетет дейт да. Бул сиздин көз карашыңыздан жаралган нерсе да, ошо 5 жылга барасыңар дегенче. Биз чоролорго киргенде ар бир чоро ант берип кирет. Антыбыз ушундай күчтүү ант. Ал ант берип, ошо баш оту менен калган жашоомду кыргыз элине арнадым деп кирет. Бул биринчиси, сиздин сурооңузга жооп. Экинчиси, биз муну токтотуу аракетинде мыйзам долбоорун даярдап, жогорку кеңешке бердик. Бүгүнкү күндө сизге жоопта биринчи окуудан өттү, Кудайым буйруса. Бирок бул сиздин айтып аткан мыйзамга карама каршы келет. Бул жерде эгерде кыргыз кызы, кыргыздын жарандары сойкулук менен алектенсе, мынча жылдан мынча жылга чейин соттолушу керек деген мыйзам долбоору. Биринчи окуудан өттү. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште. Анан кийин сиз айтып аткан оорулар, айтып атпайсызбы, мындай оорулар көбөйүп кетет деп, жана жаман ооруларды. Ал жаман оору кайдан чыккан? Аны адамдар ойлоп тапкан. Адамдар аны иштеп чыгып, ошол аркылуу
улутту жок кылыш керек. Ошол аркылуу акча табыш үчүн мына ошондой жасалма жол менен пайда болгон оорулар. Ошол оорулар бүгүн ар кайсы өлкөлөрдө атайын жасалма жол менен көбөйтүлүп келет. Же калп мына ушул жерде эле болбоду беле? Жанагы шприцтер менен келген мына болгон окуяда туурабы? Жана ВИЧ боюнча. ВИЧ шприцтер менен келди эле ошондой оору. Келген. Сиз демек конкреттүү акыркы сунушуңуз бул маселенин чыгуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап Мыйзам долбоору мына биринчи окуудан өттү. Эринс мырза, сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз ошо позицияда эле кала бересизби? Бул азырынча муну токтотуу мүмкүн эмес. Жана сиз айткан сунуштан башка жол жок деген позицияда дагы деле кала бересизби? Же кандайдыр бир деңгээлде пикириңиз өзгөрдүбү? Дүйнөлүк практикада Европа мамлекеттеринде өнүккөн эле ошол. Америка мамлекеттеринде түрдүү практикаларды киргизишкен. Жөн эле айтканда биз жана айтып атпайбызбы? Мисалга биринчи эмне үчүн сойкулардын өздөрүн эле айыптап атабыз. Муктаждык барбы, демек алар иштеп атышат. Эркектер ошого барып атышабы, демек алар ошол жерде иштеп атышат. Демек өзүн өзү башкара албаган, жанагы психологиялык өзүнүн бир өзүн өзү камсыз кыла албаган адам барып атабы, барбы коомдо, демек алар иштеп атышат деген маселе. Демек аны мындай ыкма менен жоюш, мындай мыйзамдык тыюу салуу менен жоюш кыйыныраак болот. Анан жазасын көбөйткөндө деле алар жекече же башка жерде бүт толтура иштей беришет. Мисалы ошол эле ыкмаларды айтканда, Европада маселен кыздардын өзүн жазалоону киргизишкен бир мамлекетте ошого келген кишини жазалоону киргизишкен, бирок дагы деле ал мамлекеттерде ушул нерсе жашап элатат. Ошол себептен бир айласыз түрдө баары бир кайсы бир мезгилде келип Кыргызстан деле, мен азыр айта албайм, дүйнөнүн азыр 20-30 мамлекети дээрлик мыйзамдаштырып бүттү. Кыргызстан да бир мезгилде бар. Мына 100 жылдан кийинби, балким 200 жылдан кийинби, же эртең эле 50 жылдан кийинби баары бир мыйзамдаштырууга келет. Мен бул пикирге албетте кошулбайм. Жанагындай мыйзамдаштыруу жолу менен биз огуш бетер бул нерсени көбөйтүп алабыз. Аны ачык эле чыгып калабыз да. Ал эми Американы жана башканы мисал кылганга болбойт бизге. Мен башында эле айтпадымбы? Батышты эч качан бизге мисал кылбаш керек. Бизде менталитет башка. Америка деген ал улут немеси ал. Алар кошкон эл. Аларда абийир ар намыс, улуттук ар намыс деген түшүнүк жок. Алар адамдын укугу дешет. А бизде улуттун укугу деген нерсе бар. Адамдын укугунан улуттун укугу жогору турат. Ошону да ойлош керек. Кыргыз ошонусу менен сакталып келди бүгүнкү күндө. Маселе ушунда. Замир Байкенин сөзүн колдойм дейт элем. Үй бүлө адеп башат, үй бүлө дегендей адепти сойкулардын башталышы, булардын сойкулардын келиши ыймандын төмөндөшүнөн келет, башталат. Ар бир үй бүлөдө ата-энеси албетте аял затынын ар намысын коргоо бул биринчиден адамдын өзүндө, анан экинчиден үй бүлөгө, анан коомго аралашат да. Биздин аял затынын ар намысын ким сактайт? Ушу биздин чоролорго окшогондор чыкпаса. Ким сактайт? Мыйзам, эгер мыйзамга киргизсек дейсиз, мыйзамга киргизсек бул ачыгынча болуп калат да, азыр жанагы кыз айтып кетти, ачыгындай болуп калат. А башка мамлекеттер сиз бизге мисал кылып атасыз да, Турцияларды айтып атаса, аларчы өздөрүнүн аялдарын эч качан ошондой жерлерге апарып кошпойт. Бизден ошол Кыргызстандан же башка жерлерден алданган кыздар барып ошол жерде өздөрүнүн денесин сатып атат. Алар өздөрүнүн кыздарын эч качан андай нерсеге таштап коюшпайт. Милиция же болбосо башка эле күч органдары алардын намысын сакташ керек деген деп айткан жокмун. Кыргыз чоролору да сакташ керек деп айткан жокмун. Ар бирдин эркеги, ар бир аял өзү деле өзүнүн намысын сакташ керек да, туурабы? Бирок андай болбой аткан реалдуулук бу. Мисалга, ал бирөөнүн намысын сактаганды жөн кое туруп өзүнүн карындашын зордуктагандар чыгып атат. Таятасы өзүнүн небересин зордуктап коюп атат. Балдарды, жаш балдарды зордуктап атат, жаш кыздарды зордуктап атат. Ошону ошондой жаман жолго барып аткан эркектер эми өзүнүн кыргыз улутташ кыздарын сактайт деп ким айтып берет эми? Ким кепилдик берет ошолор сактайт деп? Демек, биздин коом деградацияланып калды. Биз баары бир глобалдашуунун алкагында кетип баратабыз. Ушундай жаман адаттар баары бир коомубузда жайылып атат. Коомубузда бар, реалдуулук, моюнга алышыбыз керек аны биз. Бир ошону тыйыштын эле бир жөнөкөй эле ыкмасын айтып атабыз. Эми балким азыр муну айтып атам го, мен коом түшүнбөйт, түз эле айтканда мени жаман көрөт, же болбосо менин пикиримдегилер жаман көрөт, бирок баары бир бул реалдуу нерсе. Негизде жакшы айттыңыз, сиздин кырк чора уюмуңузга береке. Анан менин суроом бар эле, мисалы азыр ушул кырк чора уюму, мисалы барып силер азыр жөн эле барып тартып келдиңиз камерага, туурабы? Кийин Москвада чыкты го жакын арада, бир 2 жыл мурун чыкты, уруп салып, анан камера тартып, кызды жыналат кылып, кудай тугал мындай шерменделик болгон эмес. Баарыбыз шерменде болдук да. Анан ушундай кырк чора сиз барып ушундай болуп кетпейби? Биринчи суроом. Анан сизди түрмөгө тыгат, анан чыгасыз, дагы түрмөгө тыгат, анан ушу барып сиз ушудан кайтпайсызбы? Ушуга өмүрүңүздүн акырына чейин ушуга киришесизби деген суроом бермекчи элем. Биринчи суроо боюнча мен ойлойм,
бул өтө жаман көрүнүш болгон. Мен аны көрдүм. Бирок ал жерде кандайдыр бир башка да бир нерсе бар. Себеп деген мен ойлойм, ал жерде кыргыз балдар эмес, ал атайын кыргыз жигиттерин жаманатты көрсөтүш үчүн башкалар тарабынан жасалган провокация деп ойлойм. Биз аны колдобойбуз. Биз эч качан кыргыз кыздарын уруп сабаган эмеспиз. Биз тескерисинче түшүндүрүп атабыз. Түшүндүрүү иштен жүргүзүп атабыз. Экинчи суроо боюнча, жана айтып камай берсе кетип каласыздарбы деп атпайсызбы? Идеядан кайтпайсыз. Идеядан кайтпайсыз деп. Эми мындай да, сиздерге азыр бул мүмкүн эмес деп болуп атат да, мына Энис мырзага деле айтып атпайбы, мүмкүн эмес бул менен күрөшүш депчи. Эгерде мына ойлоп көрүңүз, мен азыр сууну тамчылатсам, ташты тешиш мүмкүн эмес дейсиз. Бирок баарыбыз билебиз, ал тамчы тамып отуп ташты тешет. А биздин иш дагы үзгүлтүксүз кыла берип баары жеңебиз. Эми көрсөтүүнүн эң акыркы эрежеси тараптардын бири-бирине болгон бир суроосу. Көп эле алардын айткан ойлоруна, пикирлерине баягы макул боло бербей, кичине кыргыздын тарыхындагы казып, кыргыздын менталитетине дагы кичине мындай көңүл буруп туруп, анан ойлойм, келечекте биргелешип туруп бир чоң бир баягы кыргыздын улуту үчүн бир кызмат кылат болуш керекпиз деп. Ийгилик сизге. Мисалга сиздердин ушул кыргыз чоңлорунун чыгып аткан жакындан эле башталды да. Анан маселен күч органдарынын, мисалы сиздерди мен айтып атпайм, мыйзамсыз деп да. Анын милиция деле ошол эле бийликтегилер деле билет мыйзамсыз экенин. Бирок келип алар сиздерге чара көрбөй атат. Менден ошондон улам шек пайда болуп атат. Демек сиздердин артыңызда да кайсы бир чиновник же бир кайсы бир бийликтеги адам турат экен деген. Ошондойбу? Бүгүнкү күндө чара көрүлүп, мына мен атайын алып келдим, токтом турат, көрсөңүздөр болот. Бул боюнча мен 4 сааттагы жатып чыктым, үй камагына чыгарылдым. Мына менин колумда турат. Чара болуп атат. Мындайча айтканда, Бирок биз ал чарадан коркуп калбайбыз. Биз деген башыбызды канжыга байлаганбыз, кыргыз улуту үчүн, кыргыз эли үчүн. Артка кайтпайбыз. Мени камаса камазын. Мен аркамда бирок 5000ге жакын чоролор турат. Баарын камай албайт. сиздердин артыңызда эч кандай күч жок, чыныгы өзүңүздөрдүн эч кандай күч жок. Өзүңүздөрдүн баягы патриоттук сезим менен гана чыкканбыз да. Каржылоо дагы өзүңүздөрдүн. Каржылоо бизде ошо 5000 чоро бар дебедимби? 5000ден да ашты бүгүнкү күндө. Ар кимибизде 100 сомдон мүчөлүк акы деген бар. Бул бир айда чоң эле акча болот. Ай сайын милдеттүү төлөп турат. Ошонун негизинде баскан турганыбыз баягы иш аракеттерибизге жумшалат. Түшүнүктүү. Рахмат. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн бетме ток-шоусунда аял затынын ар намысын сактоо кимдин милдети деген теманы коюп, анын тегерегинде талкууну уюштурдук. Биздин студиябыздын коноктору Кыргыз чоролор коомдук биргенесинин төрагасы Замирбек Көчөрбаев мырза болду жана жарандык активист Эрнис Нурматов болду. Тараптардын көз караштарына да сиздер баа берет деп ойлойбуз. Ал эми биздин студияга активдүү катышкан меймандарга да биз ыраазычылык билдиребиз. Замир мырза, сиздердин ишиңизге ийгилик. Баарыбыз эле түп бүлүгүндө реалдуу көз караштарды эле ушул улуттун, кыргызстандыктардын, кыз келиндер, карындаштарыбыздын намысы таза болсо деген аруу тилектебиз. Баарыбыз ошого жараша жапа турмак баягы иш кылганга милдеттүүбүз деп эсептейм. Ким кайсы кесиптин ээси болгонсо карабастан. Сиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Эрнис мырза, сизге да ийгилик. Сиз албетте ачуу чындыктарды айттыңыз. Балким сиз айткан суроолуу комментарийлерге мен ойлоймун сөзсүз бир күнү бир жооп чыгат. Мен ойлоймун оң тарабына жооп чыгат депчи. Албетте мыйзамдаштыруу жолу эмес болуш керек. Толтура варианттар бар. Мен ойлойм коом бир күнү муну өзү алып чыгат. Азырынча биз дагы Кудай буйрса бул темаларды кайтабыз деп ойлойм. Сиз дагы ишиңизге ийгилик, аман болуңуз. Рахмат. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү бетме ток-шоу соңуна чыгат. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Жакшы күндө учурашалы. Рахмат.